Саламатсыздарбы достор, мен билем долбоордун кезектеги чыгарылышынан жолугушуп жатабыз. Биз бүгүнкү чыгарылышта балдарды бакчага электрондук кезекке кантип коебуз, мына ушул суроолордун айланасында жооп алабыз. Ал үчүн бизге конокто Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын мектепке чейинки билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Саламат Айдаров эжекебиз келген. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Деги эле ошол жалпы ата-эне жарандарга биз бүгүн балдарды кантип электрондук бакчага берүү үчүн кезекке койсок болот деген суроого сизден жооп алалы деп жатабыз. Биздин алгачкы эле суроо балдарды ошол бакчага берүүдө электрондук кезекке коюу үчүн биз кайсыл жактан электрондук кезекке коебуз, бакчаны кантип тандап алабыз? Алгач мына ушул суроого маалымат берсеңиз. Негизинен эле бул кандай ишке ашырылат? Бул нускаманын негизинде атайын бала бакча edu.gov.kg платформасына кирет ата-эне. Ушул платформага киргенде кирип заявка берет. Заявка бергенде таблицалар чыгат. Бул бала жөнүндө маалымат толтурулат. Ал бала жөнүндө маалымат толтуруу менен бирге ал баланын күбөлүгү сканерлеп коюлат. Ошондой эле андан кийинки таблицада ата-эне жөнүндө маалымат. Же атасы, же энесинин паспорту алды жагын, арт жагын сканерлеп коюлат, ал жөнүндө толтурулат. Ошондой эле ата-эненин байланыштары толук жазылуусу зарыл. Телефон номери, электрондук дареги толугу менен жазылуусу ыктымал. Андан кийин ошол бакчаны тандайт. Кайсыл бакчаны тандайт? Ошол бакчаны тандап туруп анан коет. Койгондон кийин бул ата-энеге кабар келет. Сиздин балаңыз кезекке турду. Анын код заявкасы номери келет, ошондой эле логин пароль келет. Ата-эне логин пароль аркылуу ушул баланын кезеги жылып тургандыгы жөнүндө толук маалымат алып турат. Дагы эскертип кетүүчү нерсе бул жерде ушул ата-эне мүмкүн таблицаны толтурууда катачылыктар кетип калышы мүмкүн. Же туулган жылы, ай жөнүндө туура эмес толтуруп алышы мүмкүн. Же болбосо фамилиясын жазып жатканда бир тамга түшүп калышы мүмкүн. Ушул учурда электрондук системадан кабар келет. Сиз туура эмес толтуруп калдыңыз, ушуну 10 күндүн ичинде тууралап кайра жөнөтсөңүз болот деп кабар келет. Эгерде 10 күндөн кечигип калган мөөнөт болуп калса? 10 күндөн кечигип калса, бала ошол боюнча турат дагы кезек келгенде некорректный деп туруп кайрадан бала кабыл алынбай тура берет. Кезеги жокко чыгарылат телефондо, жеткен учурда. Эми жеткен учурда жок болуп калат да. Балким ал чын эле жашап аткан жери бир шаардан сырт, а бирок документте мисалы Ош шаарынын аймагы көрсөтүлүп койду дейли. Эмнелер эске алынат? Мындайда билим берүү мыйзамында бул бала бакчаны тандоо ал ар бир ата-эненин өзүнүн укугу. Бала кайсыл бакчадан барып билим тарбия алуусу ал баланын укугу. Анан ошондо мисалы мен Ош облусунан болсом, бир райондо жашасам, анда мен шаардагы бакчага берем десем баламы, анда мыйзам мага жол берет. Жооп берет. Эгерде мисалы үчүн ата-эне өзүнө ыңгайлуу жерге коет да. Мисалы үчүн күндө райондон ташыбайт. Мүмкүн жакынкы райондо болот да, иштеген жери шаарда болот. Ал өзүнө ыңгайлуу жерди тандап туруп, ушул бакчага жайгаштырууга укугу бар. Балким мен 2 ай күттүм, а бирок баягы узун тизме аркылуу менин баламдын кезеги жетпегендиктен мен кайдыгер карап койдум дагы, убагында кабар албай калдым. А бирок ошол бактыга жараша менин балама кезек жетип калган болчу. Мындай учурда кандай болуп калат? Кийинки кезекке автоматтык түрдө өткөрүлө береби же ата-энеге билдирүү келеби, ушул сиздин балаңыздын кезеги жетти деп? Жана айтпадым башында, таблицаны толтурганда ата-эне өзүнүн байланышын толугу менен жазуу керек деп. Ошол почтасына барат. Демек тынымсыз көзөмөлдөп туруш керек. Көзөмөлдөп туруш керек. Ар бир ата-эне ошону көзөмөлдөп туруш керек. Андан сырткары бала бакчанын администрациясы дагы 2 жумуш күндүн ичинде телефон чалуу аркылуу кабарлайт. Эсиңиздерде болсун, ар бир ата-эне баласын электрондук кезекке койгондо
Ал жакта сөзсүз ата эненин электрондук дареги же уюлдук телефон номуру жазылышы керек. Жана телефон номуруңузду, электрондук дарегиңизди туура жазганга аракет жасаңыз, себеби ал жактан сизге ошол балаңыздын кезеги жеткени тууралуу же балаңыздын ошол канчанчы тизмеге жеткени тууралуу маалыматтар айтылып турат. Ошондой эле эгерде сиздин балаңыздын бакчага алынууга кезеги жетип, бирок тилекке каршы ден соолугуна же сиздин ошол эмгек өрүгүңүзгө байланыштуу дал ошол бакчага бара албай турган болсо, анда 45 күндүн ичинде билдирүү жиберишиңиз керек болот бакча жетекчилигине. Эгерде 45 күндөн өтүп кете турган болсоңуз, анда тилекке каршы ошончо убакыт ошо электрондук кезек аркылуу балаңызды бакчага берем деген ниетиңизди ташкабаттагы жокко чыгарылат. Ошондой эле социалдык тармактардан дагы көпчүлүк сурамжылоордо пикир калтыргандардын басымдуусу айтып атат, кезек күтүп көп жылдар күтүп калгандар бар экен. Бул эмнеден болот жана мындай себептери кандай деген кеп? Себептери туура андай учурларда болот. Мисалы үчүн баласы 4 жашка чыкканда же 5 жашка чыкканда баласын кезекке коет. Ал бакчада мүмкүн бул жаш өзгөчөлүгү боюнча бул топтогу балдардын бирөө болушу мүмкүн, же экөө болушу мүмкүн. Анда балдар толугу менен комплектелген. Ал кенже тайпадан эле комплект алып калган да. Алар кетпейт да. Алар мектепке барганга чейин ошол бакчада жүрөт. Анан кезекке турган 5-4 жаштагы баласы эч ким кетпесе, ага кезек келиш кыйын болушу мүмкүн. Мүмкүн бирөө экөө кетиши мүмкүн. Анын ордуна бирөө экөөнү алат. Ал эми ал жаштагы балдар мүмкүн 20, 10, 30дай бала кезекте турушу мүмкүн. Албетте, бул мезгилде өтө кыйынчылык жаралат. Балаңызды бакчага берүү үчүн электрондук кезекке бала бакча Чекит Еду Чекит Gov Чекит KG онлайн платформасы аркылуу жайгаштырасыз. Бул кадамды аткарып бүткөндөн соң сизге берилген логин, сыр сөз аркылуу ушул эле платформанын ата энелер кабинетинен кезек боюнча улам маалымат алып турсаңыз болот. Эгерде логин, паролду унутуп калган болсоңуз, анда Билим берүү министрлигинин аймактык башкармалыктарына кайрылыңыз. Алардын телефон номурлары сайтка жайгаштырылган. Балаңыздын кезеги жеткенде бакчага 100% акысыз жайгаштырарыңызды унутпаңыз. Тактап айтканда, электрондук кезек паракорчулукту жоюу үчүн иштелип чыккан жана бакча кызматкерлери балдарды кабыл алууда акча талап кылганы мыйзамсыз. Электрондук кезек боюнча доо арыз, суроо жана кайрылууңуз болсо, анда бала бакча Чекит Еду Чекит Gov Чекит KG сайтынын негизги бетинен билдирүү калтырсаңыз болот. Эсиңизде болсун, сиз жашаган аймагыңызга карабастан балаңызды өзүңүз каалаган бала бакчага электрондук кезек аркылуу бергенге укуктуусуз. Бакчага берүү үчүн электрондук кезекке койдум. Сиздин ошол балаңызды кабыл алабыз, кезеги келип жетти деди. Андан кийинки менин кадамдарым кандай болуш керек? Мисалы, мен кандай документтерди даярдашым керек же канча күндүн ичинде балам ошол бакчага алып барышым керек? Бул боюнча атаан электрондук система кабар жеткирет. 15 күндүн ичинде төмөндөгү документтерди сиз уюмга алып барууңуз зарыл деп. Ал баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, атасынын же энесинин паспорту, анан кийин баланын 63-26 медициналык толтурулган формасы, анан ошол мезгилде баланын бакчага баруу тууралуу ден соолугу жөнүндөгү маалымат болот. Ошол боюнча ошол документтерди бала бакчага алып баруу зарыл. Эгерде ушундай бир учур болуп калат, эскертүү кетчү нерсе, ошол кезеги келген учурда бала ооруп калышы мүмкүн. Же болбосо ата энеси эмгек өргүдө болуп башка жакта болуп калышы мүмкүн. Бул учурда ата эне арызды жазып, анан тиешелүү тастыктоочу документти тиркөө менен бала бакчага билдирүүсү зарыл. Ооругандыгы тууралуу балким маалымат. Бул ошол бала бакчадагы балага бакчага жайгаштыруу боюнча буйрук чыгарууга эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Ал билдирүү коюусу зарыл. Бирок ошол 45 күндүн ичинде, андан ашпоосу зарыл. Документтерден сырткары ата эне 100% акысыз бакчага берет. Сөзсүз түрдө, албетте. Эч кандай ал акы берет. Эмнеге? Бул мыйзамдуу түрдө баланын тамак ашы үчүн берет. Ошондой эле жылына бир жолу ремонт үчүн берилет. Анан кабыл алуу боюнча
эч кандай акча берүү деген ал болбойт. Мисалы бакчадан кантип чыгаруу керек, документтерин алып чыгуу керек, дагы эмне кандай кадамдар менен ишке ашат? Баланы бала бакчадан чыгаруу үчүн эгерде бала бакча 1-класска барганда чыгат деп атабыз, ошондо дагы сөзсүз түрдө бала бакчанын директору буйруктун негизинде чыгарыш керек. Эгер буйруктун ата эненин арызы керек биринчи кезекте. Мен балам 1-класска баргандыгына байланыштуу бала бакчадан чыгарып коюңузду суранабыз деп. Анан ошол буйруктун ата эненин буйругунун негизинде бала бакчанын директору буйрук чыгарат, анан бала бакчадан чыгарылат. Эгерде ата эне ушуга кайдыгер карап жөн койсо, анда 1-класска учурда электрондук кезек системасы аркылуу кабыл алынууда, анда базадан чыкпайын бакчадан 1-класска кабыл алуу дагы болбойт да. Себеби заявка берип тургузганда эле сиз базада барсыз деп чыга берет да. Ошондуктан сөзсүз түрдө чыгарыш керек. Эгерде кезекте туруп, кезеги жеткенге чейин кандайдыр бир себептер менен башка бала бакчага которуусу зарыл. Мисалы үчүн Ош шаарынын ичинде эле. Анда ата эне баягы эле кабинетке кирип, ата энелер кабинетине кирип эле логин паролин жазып, өздөрү которуп коет автоматтык түрдө. Сменить до дейт, анан өзү тандаган бакчаны басат. Ошону менен эле автоматтык түрдө кийинки бакчага которулуп калат. Жана айттык, мисалы пикир калтыргандарда узун кезек күтүп атабыз, же кандай учурда балабызды электрондук негизде бакчага бере албай атабыз деген түшүнүксүз суроого же бир кайсы бир көйгөйгө, маселелерге кабылышса, анда ата энелер ошол бала бакча жетекчилеринен сырткары деги эле ошол билим берүү министрлиги дейбизби, же аймактык билим берүү башкармалыктары дейбизби, же балким азыр ошол электрондук даректи айтып өттүңүз, балким ал жерде дагы ата энелердин пикир калтыра турган өзүнчө бир бөлүмү бардыр. Кимдерге кат жаза алат же кимдерге кайрылыш керек? Ошол эгерде укугу тебеленген учурлар болуп калышы мүмкүн, балким бакча жетекчилери, бакча тарбиячылары, кызматкерлери тарабынан мындайда ата энелердин укугу кандайча мындай корголууга ишке ашат, алар кимдерге кайрылат, кандай негизде өздөрүнүн маселелерин билдире алат? Бул маселеде мисалы үчүн бакчада ар кандай бир арыз болуп калат, ошолдо сөзсүз түрдө бала бакчанын директоруна кайрылуусу зарыл. Эгер бала бакчанын директору бул маселени чече албаса, билим берүү башкармалыгына кайрылса болот. Бул жерден биз толугу менен карап маселени чечип беребиз. Эске сала кетели, аялуу балдарга жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына ошол кезекке коюу боюнча жеңилдиктер бар. Мындан сырткары азыр биздин Адис дагы айтып атат, эгерде сиздин балаңызды электрондук бакчага берүү үчүн электрондук кезекке койдуңуз, кезеги келди, сиз бакчага жөн гана документтерди, тиешелүү документтерди гана алып барышыңыз керек. 100% бакча жетекчилиги акысыз балаңызды кабыл алат жана мына ушул нерселерге балаңыз укуктуу деп дагы бир ирет эске сала кетели. Бүгүнкү ошол студиябызга сиздерге маалымат берген, биздин суроолорубузга жооп берген Адис Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын мектепке чейинки билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Саламат Айдарова эжекебиз болду. Дагы бир ирет сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошол биздин жарандарга мен ойлойм азын-олак эмес, көп эле пайдалуу маалыматтарды бердиңиз деп. Урматтуу достор, мен сиздер менен Мен билем долбоорунун кезектеги чыгарылышына чейин коштошом. Сак саламатта калыңыздар.